Хабибулла, мен бір нәрсені айтқым келеді. Бәлкім менің ойым тура еместір. Мен де бір қайырымдылық фондында іштеймін. Өзімдің де фондым бар. Мен өткенде бір аябай жағымсыз оқия болды. Bir gelin 8 баласы бар екен, 6-ы өзүнүкү аябай жакыр жашайт экен. Мен ушу комиссия болуп бардык, жардам берели деп ушу бирөөлөр айткандан, чындыгында өтө оор абалда жашайт экен, 8 бала, бирөөсү орукчан да экен. Анан ошого биз каражат издей баштадык. Каражат издеп, жардам берип туралы деп, ушу колунда бар балдардан стипендия чыгаралы деп издей баштасак, бир күн мага бирөө чалат. Ажеке, сизге рахмат. Бирок мен анын күйөөсү болом. Мен тирүүмүн. Мен азыр ата-энемдин үйүндө жатам. Ошону багамын деп, курулуштан жыгылып, белим кокустап, кыймылдай албай калганда мени чыгарып салган үйдөн. Анан көрүнгөн жерге барып, ушинтип акча табат. Наркы бөлмөлөргө кирсеңиз көрмөксүз чыныгы жашоодо. Мен абат кылып койгом жашоосун. Мен жана башыма бир күрөк менен бир койгондой болду. Анан ушул нерсеге ойлонуп баштасак, мен айтайын дегеним, Хабибулла, биз элибизди жатуу ичерликке үйрөтүп коюп аткан жокпузбу? Мынагу аз камсыз болгон деген нерсени мен Египетте окуп жүргөндө көргөм да. Акчасы жок үй бүлөнү мен көргөм. Бул эмне экендигин. Кыргызстанда ачкадан өлбөйт деп ишенем да. Балким бир үйрөтөбүзбү буларды? Сурабай, өзүңдүн аракетиң менен жашаганды үйрөтөбүзбү? Балким тилемчилик маданиятын тургузуп бербейбизби деп ойлонуп калдым. Ушуну сага ортого салгым келип атат. Биз ошол келип эле кайрылган кишилерге жардам бере бербейбиз, сиз айткандай. Мага окшобойт экенсиңер да? Жок. Андай маанилүү эмес, бирок биз Жок, чындыгында мен ошондой болдум. Социалдык изилдөөсүз жасайбыз. Келип кайрылгандан кийин анкетанын бир өзү эмеси бар, аны толтурулгандан кийин бир эмеси чыгып калат. Андан кийин биз барып, ошол билгизбей барып, анын үйүнү көрөбүз, коңшуларынан сурайбыз. Анан ал жердеги социалдык жанагы биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинин ар бир жерде өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар да. Алардан баягы аз камсыз болгон деген үй бүлө алар дагы изилдеп чыгышкан да. Ошондой нерселерден кийин биз ошол үй бүлөгө 7000 сомдон аз кирешек кирген үй бүлөлөрдү алабыз дагы, аларды биз эме сунуштайбыз. 6 айлык же 1 жылдык алар менен келишим түзөбүз дагы, айтабыз. Сиз ушул мөөнөттө сиз муктаж экенсиз, чындыгында биздин талаптарга туура келдиңиз, бирок биз могул курстарга барыңыз. Буларга курстарга барбасаңыз, бизден азык-түлүк ала албайсыз. Балык кармаганды үйрөнүңүз. Биз ушул мөөнөт ичинде, 6 ай мөөнөт ичинде биз сизге ушул шансты беребиз. Азык-түлүк үчүн чуркабаңыз, биз азык-түлүктү камсыздайбыз, сиз могу курска барып, үйрөнүңүз дагы, 6 айдан кийин өзүңүздүн оокатыңызды өзүңүз кылып кетиңиз. Барбы ушундай мисалдар? Биз көп эле жасап келебиз. Мисалга, ар бир кишинин жөндөмдүүлүгүнү сурайбыз сөзсүз түрдө. Бирөөлөр болсо, мен тигүүчүлүккө шыгым бар дейт, бирөөлөр болсо мен ширетүүгө шыгым бар дейт, бирөөлөр болсо чач тарашка шыгым бар дейт, бирөөлөр болсо массаж үйрөнгөнгө шыгым бар дейт. Ар кандай ар бир адамдын өзүнүн шыгына карата биз ошол курстарды сунуштап, курстар менен иштешкен жерлерибиз же болбосо өзүбүз жанагындай волонтерлор аркылуу үйрөткөн жерлерибиз бар. Ошол үйрөнгөндөн кийин 6 ай мөөнөтпү же 1 жыл мөөнөт өткөндөн кийин биз аларды карабайбыз. Сиз капа болбоңуз, биздин эмебиз бүттү. Сиз өзүңүздүн оокатыңызды өзүңүз кылып кетиңиз. Азыр катарда турган экинчи кишилер бар, биз аларга үйрөтүшүбүз керек. Анан мен тилекке каршы жана жогорудагы мисал айтканыңызда андай да толтура, бизди алдап келгендер да бар. Анан 1 жыл бою бизде Хабибулла, мен бир нерсеге таң калдым. $40 стипендияны джип менен келип алган аялдар бар экен. Мен ушуну көрдүм. Болушу мүмкүн, бирок бизде андай нерсе жок. Мурда башында болушу мүмкүн, бирок биз азыр ар бир эмени кылдаттык менен элге да жаман болбойбуз. Эртең күнү мен мисалга ишкерлердин өздөрүнө адрес беребиз же эме кылабыз. Алар айтпай эле үйүнө барып туруп жардам бергенде таасирленип, чындыгында муктаж экенин көрүп келишет да. Бирок алдагандар бат эле бизге да билинип калат. Биз билип калабыз, ошол өзүбүз баягы психолог болуп калдык. Аябай, силердин ыкпаңар мага жактыры. Балык бере берсең, түштүктө дарбадар деп коебу. Дарбадар болуп калат да. Кармаганды үйрөтүш керек экен. Мен ушуну ойлонуп жүргөм. Кандай кылабыз? Карачы, сонун система.
бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.